Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн адаттагыдай эле илим жана турмуш илимий популярдуу телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздерге тартууламакчыбыз. Америкалык генетик Крейг Вентер абдан дагы бир сенсациялуу ачылууну жарыя кылды. Жөнөкөй тил менен айтканыбызда турмуштун, жашоонун синтетикалык түрүн сунуш кылып атат. Эми биз сиздер менен жакшы билебиз, ошол эле Вентер 2010-жылы бир жаңы бир жер шарындагы эң жөнөкөй ошо генди, жасалма генди пайда кылган болчу. Анда ага анча деле ишенич көрсөтүшпөй, анын кайталануусу кандай болот экен, ал ошол ген ошол биздин клеткага окшоп, жөнөкөй баягындай табигый клеткага окшоп, өзү ажыроо касиетине ээ болот экен деген көптөгөн суроолор болгон болчу. Скептиктер абдан көп болгон болчу. Мына эми бул жылдын башында Вентер ошол генди пайда кылып, синтетикалык бактерияны ойлоп таап, жасап чыгарып, ага Синтия деген атты коюп, ал турсун ал ген, ошол клетка, синтетикалык клетка өзү көбөйүү механизмине ээ болгондугун. Натыйжада эң жөнөкөй ушундай бир баягындай турмуш бере турган ошо клеткаларды пайда кылып, организмди пайда кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун сенсация катары көрсөтүп отурат. Менимче бул жерде дагы суроолор бар. Телекөрүүчүлөр, сиздер кызыксаңыздар, ошол Nature журналына чыкты акыркы санына. Ошону интернет аркылуу же журналдын өзүн окуй турган болсоңуздар, жана дагы бунун перспективасына көз салып турсаңыздар, менимче абдан чоң сенсациялуу окуя болмокчу. Америкалык окумуштуулар, Европанын окумуштуулары, Россиянын окумуштуулары бар. Биринчи жолу адамдын мээсинин абдан ушу тастыкталган картасын жасашты. Ошо Павловдун, академик Павловдун учурунан бери айтылып келе жатат. Ушундай мечтать этип баягындай бир айтып жүрчү элек. Мисалы үчүн, натыйжада 1200 бир эле учурда ушундай абдан чоң чечүү менен 1200 баягында биринин артынан бири ар бир секунданын миллиарддан бир үлүшүндө ушундай сүрөттөрдү алууга жетишишти. Бул боюнча да абдан чоң укмуш сөздөр айтылып жатат. Эгерде биз ошол мээнин топографиясын чоң чечүү менен ала турган болсок, анда мээнин өзүнүн түзүлүшү эле эмес, аны баягындай дарылоонун, анын анча-мынча физиологиялык касиеттерин жакшыртуунун чоң перспективасына ээ болот экенбиз. Ошого окшогон чоң сенсациялуу материалдар бүгүнкү күндө жарык көрүүдө. Бүгүн биз сөз кыла турган илим бул тарых илими. Биздин Кыргызстандагы тарых илими жөнүндөгү актуалдуу маекти сиздерге тартууламакчыбыз. Биз бир топ баягындай сурамжылоолорду жүргүздүк да, урматтуу профессор. Ошондо жаштар айрыкча көп суроолорду могул андыжан көтөрүлүшү боюнча берип жатышты. Көбүнүн мындай бир туура эмес көз караштары, ал турсун бул деген жөн эле кандайдыр локалдуу түрдө болгон бир бандиттик басып алуучулук, орустардын ошо келген орустардын мал мүлкүн талап тоноп алуучулук деңгээлде ушундай айтып атканын көрүп, мен бир аз ойлондум. Ушуну жөнүндө тарых илими кандай бир жаңылыктарды, информацияларды, маалыматтарды айта алат? Эми андыжан көтөрүлүшү бул мурун деле Орусиянын тарыхында, Өзбекстан тарыхында бир параграф бар болчу. Биздин Кыргызстан академиялык чыгарылыш 85-жылы чыккан, анда жөн эле мимоходом айтылып кетчү. Анан бул чоң окуя. Анан муну биз анча билбей жүргөнбүз, ошондуктан мен баягы Москвада жүргөндө кызыгып жүргөмүн. Анан келгенден кийин мен бир жакшы таланттуу окуучум бар, Аваз Вернис деген. Ал Жалал Абад мамлекеттик университетинде иштейт. Декан болуп жүргөн, азыр эми кафедра башчылык кылып атыптыр.
ошого айттым мен ушу Анжан көтөрүлүшү боюнча изилдөө иштери жүргүзгүн. Азыр бул кандидаттыгын жактаган мындан бир 10 жыл мурун. Азыр докторлугун даярлап атат. Ушуга тематика жакын, эми докторлукта экөөнү тең бир тема кылбайт да. Анан биз ошол экөөбүз чогуу изилдегенбиз муну. Анан ушундай китеп жарылган. Анжан көтөрүлүшүнө кыргыздар деген. Анан мында эми үчүн биз муну мен өтө маанилүү деймин. Бул биринчиден бул юбилейлик дагы окуя. Бул көтөрүлүштүн 115 жылдыгы болду. Карап көрсөк, бул локалдык эле бир Анжандын жанында ошол азыркы Мархамат турган жерден башталган өзү. Араван менен Араван Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасы турган жерде. Анан ошол жерден эле чыгып алып, анан кийин Анжан келип, анан кийин 22 орус солдатын өлтүрүп, анан өздөрүнүн көбү кырылып, анан кармалып, бир 400дөн ашык киши соттолуп, анан токтогул сатылган дагы бар. Ушундай болуп калган деп түшүндүрүшкөн да. Бул андай эмес, бул өтө чоң маселе. Себеби 1873-76 жылдарда түштүк Кыргызстандын эли Исхак Асанов Полотканын башында чоң улуттук кыймыл жүргүзгөн да, улуттук боштондук кыймыл жүргүзгөн. Ал биринчи Кокон ханына карата, хандарына, Кудар ханга карата мамлекет сактап, анан өзү мамлекеттик башында туруу маселеси. Экинчи этабында уже орустар тигилерге басып киргенден кийин орустарга каршы колониализмге каршы болот дагы. Мына ошондо акыркы күндөрүндө газабат уюштурат буларда. Диндик түс алат да. Анан кийин муну Мамун берген кийин уланткан 80-жылдарга чейин өлбөй жүрүп бир баатырлардын бири. Анан башка дагы көп кыймылдар болгон. Анан ошол 80-жылдарда эле орустардын көбүнчө орус колониализминин келгин саясатында, оторчулук саясатта айрыкча Көк Арт өрөөнүнө орус келгиндерин көбүрөөк отупташып, анан ал жерде бүт кыргыздардын салт санаасына, тияк быягына бүт таасирин тийгизип аткан мезгилде анан кийин бул күчөп кетет дагы. Анан муну айрыкча ошол эмедеги Сузактагы Абдуллаби Чийбул деген болгон. Чийбул Абдуллаби уулу. Ошол өзү ошол болуштук башкаруучу болгондо ошонун анан эми Өмүрбек Датка деген тиги Ноокаттан жана башкалар биригип алып туруп, анан булар тиги сиз идеология жактан баштап бериңиз, сиздин таасириңиз чоң деп, ошо Мархаматтагы Ийик Чешен Мадалешен кайрылышат да, анан Мадалешен макулдугун берет. Бирок ал көпкө чейин чыкпай жүрөт. Жөн эле коелучу, орустар талкалап, жок, булар чыгарабыз деп 3-4 жолу чогулушат. Акырында кийин 17-майга булар 98-жыл, 96-жылдан баштайт да муну. Анан булар ушул окуядан кийин кичинекей эле окуя болсо дагы кийин орус падышачылыгынын аябай эсин чыгарып, анан ушудан кийин столбиндик агрардык революциянын реформанын болуп кетишинде ушунун таасири бар. Себеби именно ошондон кийин келгиндердин анан колониялардагы ошол жергиликтүү тургундарды болгон саясатты репрессиялык багытка оодуруп, анан күч алткан да. Анан ошон үчүн бул Анжан көтөрүлүшүнөн кийинки мезгилди биз эме деп коебуз. Тарыхта орус колониализмин репрессияга багыт алышы деп. Анан ошонун негизинде анан кийин 1905-жылкы революция, анан тиги 16-чы көтөрүлүш ушулардын башы ушул жерден башталат да. Ошондуктан муну чоң окуя деп эсептеш керек. Анан көрсөк, муну кыймылдатуу күчү бүт элеттик кыргыздар болуптур. Булар тиги булардын идеялык башчысы Зиябидин Магзуми деген болгон. Дөлөс уруусунан, Ноокаттык ичкилик уруусунан бул бир убактарда Кудай Аркандын катчысы болуп жүргөн киши. Ошол жерде делопроизводитель, азыркы учурда жанагы президенттин же өкмөттүн алдындагы иш башкаруучу деп коет го, ошондой аппараттын башы сыяктуу киши болгон да. Анан ошого билимдүү киши болгон, ал тарыхчы болгон. Анан Фаргана ханларынын тарыхы деген китепти азыр жакында чыгарып, Түркиядан таап келип ошону кыргызчага оодарып чыгарбадыкпы? Ошол Зиябидин Магзуми ошол Ийик Чешендин идейный руководитель катары эсептелет. Муну орус башчыларынын баардыгы Терентьев, Сальков айтып келишкен. Анан ошол кишинин менимче таасири болсо керек, бүт Түркистанга кат жазылат. Шаарларга, бүт айылдык кыштактарга, анан кийин көчмөндөрдүн айылдарына. Ошолордо көчмөндөр колдойт дагы, шаардыктар бары отказ берип коюшат.
Биз колдой албайбыз. Биз таркалап коёт деп. Анан ошондон кийин көчмөндөр болбостон баары бир биз чыга берели деп анан чыккан да. Анан ошондо эми албетте арасында өзбектер да кошулган, кыпчактар кошулган, бирок теңинен көбү басымдуу көбү где-то 60-70% кыргыздар болгон дагы. Анан кармалгандар дагы 400 мына 417 киши соттолгон, ошонун 212си кыргыз, 112си өзбек улутундагылар деп жүрөт. Ошол тарых маалыматтар ошондой. Мына ошого карата биз муну көтөрүштү жөн анжан көтөрүш дебестен андыжан кыргыз көтөрүлүшү деп тарыхка берели деген ой келип, мына ушундай бир пикирлер бар. Өзүңүздүн ойлоруңуздарды айтып, талашта немелерди туудуруп, ошондой нерсеге да багыт алып иштеп аткандырсыз. Ооба, иштеп атабыз. Эми бул тарыхты жана туура айттыңыз, тиги тарыхты болгондой айтыш керек деп. Ооба. Бирок Лениндин сөзү бар өзү. Философиянын дептерлер деген эмгегинде мындай деп айтат. Чындыктын бардыгы абсолюттук чындык жок дейт эч жерде. Чындыктын бардыгы салыштырмалуу дейт. Чындыгында эле эч ким айта албайт, ошол мен туп-туура жазып койдум деп. Бирок кептин бардыгы колдон келишинче улам жазган сайын улам жаңы муунда таашчылар чындыкка жакыныраак аракеттене бериш керек да. Бул абсолют чындыкка жетпейт барыбир, бирок анткени адам жазат да муну тарыхты. Субъект адам деген. Бул объект эмес. Ал өзүнүн көз карашы, өзүнүн партиялуулугу да бар керек болсо, ошого карата жазат да. Анан бирок барыбир колдон келишинче биз баягы булактарга негиздеп, анан баягы чындыкты жазганга аракеттенебиз. Анан азыр эми чындыгында Кыргызстанда мифтеч деген тарыхчылар көбөйүп кетти. Баягы кыргыздарды булар бүт эле дүйнөнүн элдеринин башында турат кыргыздар. Кыргыздар тетиги керек болсо бул Шумер Аккаддагы кыргыздар, бул Америкадагы майя ацтектердеги кыргыздар. Ацтек деген уруу бул эртөштүк жер астына түшүп кеткенде ошол жака кетип калган деген пикирлерге чейин бар да. Анан булардын бардыгы элди кызыктырышы мүмкүн, тарыхка кызыгууну пайда кылышы мүмкүн, бирок ал туура эмес жака буруп салат да. Ошон үчүн бурмалабаш керек, колдон келишинче объектив жазыш керек. Анан биз ошонун негизинде азыр эми Кыргызстанда көп эле окуялар болуп атат. Мына биз жакында эле бир неме конференция айтайын. Түркияга барып келдик. Бул Кыргызстандан бир 15 тарыхчы бардык. Тынчтыкбек да барды. Ал жерде Түркиядагы кыргыздар, түрк-кыргыз коому бар экен. Жанагы Түркиянын дагы каржылоосу менен, бирок өздөрү каржылаптыр. Бурса шаарында чоң симпозиум уюштурду. Биринчи эң байыркы мезгилден ушул мезгилге чейинки кыргыз-түрк байланыштары деген. Ошондо көп маселе айтылды. Түрк элдеринин тарыхы, ошол эле. Кыргызстан тарыхы жөнүндө көп айтылды. Мен бир баяндама кылдым. Баяндаманын аты мындай. Вообще Кыргызстандын дүйнөлүк аренага биринчи жолу кантип чыккан, геосаясаттык ордогандай дегенде айтып, анан мындай деген мисал келтирем. Ошол ал болгон окуя. Биздин эранын 568-жылы Ысык көлдүн боюнан Истемин Каган деген түрктөрдүн биринчи улуу түрк каганатынын кагандарынын Бумун Кагандын иниси ушул жерден Византияга элчи жиберет дагы. Ошол мезгилдеги дүйнөлүк масштабтагы гео игроктор үчөө эле болгон. Бул Кытай, Иран, анан кийин Византия болгон. Анан ошондо түрктөр ошого кириш үчүн анан неме Кытайды мындай нейтралдаштырат дагы. Византия менен союз түзгөнгө аракеттенип туруп, Иранга каршы согуш ачып, анан бүткүл Орто Азияны ошондо ээлеген да түрктөр. Анан ошол мезгилде ошол жака барган Кыргызстандын немесинен кетип атат, жеринен. Анан кыргыздар да катышкан бул жерде. Анан эң кызык жери ага жооп кылып келген Земарх Киликийский деген бир адам келет, бул жак стратег. Анан ошого эң мындай кымбат баалуу белек катары, тартуу катары, анан кийин бир жагынан мындай туугандашуу катары кыргыздын сулуусун келиндикке тиге берип атат да. Мунун өзү ошол биринчи жолу ошо кыргыздардын вообще эле түрк элдеринин, кыргыздардын геосаясат аренага чыгышы деп эсептейм да. Ошондой нерселерди биз көбүрөөк айтышыбыз керек дагы. Ошол натыйжада биз кайсы бир деңгээлде мекенчилик тарбияны дагы беришибиз керек жаштарга. Эң жакшы айттыңыз. Ушундан келип бир суроо туулат да. Эми ошол тарыхтын өзү изилдөөнүн, окутуунун проблемалары,
бүгүнкү күндө. Мынакей сиздер фундаменталдык көп томдук ошол тарых китебин жазып атыпсыздар. Азыр жаштар кандай тартылып атат, урматтуу профессор? Эми бул илимий жакын болгондо. ооба, бул эми азыр жалпы эле өзүңүз бул билим берүү мекемесинде иштеп көрүлгөн бери азыр деле ошондой каалап жүрөсүз. Сизден артыгыраак биле албайм бул маселе. Чындыгында мектептерде азыр жалпы илимге болгон кызыгуу өтө төмөнүп кетип атат. Бул эми менимче азыркы мезгилдин, азыркы эпоханын, өткөн мезгилдин бир ошонун натыйжасы болсо керек. Кийинчерээк кызыгуу, бирок кызыгуу азыр кичине кайра козголду да, алдыга кетип атат. Ошону сүйүндүрүп атат. Тарых илими да ошолордун арасында. Бирок колдон келишинче тарых илимин биз көбүрөөк бергенге аракеттенип атабыз. Мына тарых илими азыр жогорку окуу жайлардын бардыгында кирип калды. Мектептерде жаңыдан жаңы көз караштагы тарых окуу китептер жазылып атат. Ал жерде көйгөйлөрү көп өтө эле. Анан мына азыркы жаңы ачылып аткан көз караштарды ошол окуу китептерине көбүрөөк тезирээк, ыкчамдуураак берип жаштар тарбиялаш керек деп ойлоймун. Анан жаштар азыр китепке önce кызыкпайт. Мына шаардык жаштарды карайм, мисалы үчүн. Айталы менин деле неберем, кызым экөө тең студенттер бүт бардык маалымат интернеттен алып коюшат да. Интернеттен окуп алып, тарых билиштерден окуп алып, анан кийин кайра мага айтат, мындай деген жазылып турат, сиз кандай дейсиз деп. Демек кызыгуу бар, бирок ошону азыркы шартта, азыркы технологиялык деңгээлде жеткизе бериш керек деп ойлоймун. Абдан жакшы экен. Өзү менимче мамлекет өзү дагы бир активдүү игрок болуш керек да бул жерде. Албетте. Биз баягы стандартизацияга абдан эле көп баягындай көңүл буруп эле, бир догматикалык бир методдорго өтүп алып эле, аландай болуш керек, бул мындай болуш керек деп атабыз. Анда тетиги, илгери атам замандагы кээ бир залим хандардын тарыхчылыгы жазылгандан дайым болуп калат. Ошон үчүн анча эркиндик да болуш керек да, туура? Албетте. Эркиндик, көз караштардын, пикирлердин бир кагылыштары болуш керек. Ансыз өнүкпөйт деп ойлойм да. Мен кийинки жылдарда ушул илим жана турмуш теле берүүсүнө тарыхчыларды көп тартууга аракет кылып атканымдын дагы негизги себеби ушул да. Мисалы үчүн азыр экөөбүздүн аңгемебиздин жыйынтыгында көп эгерде дискуссиялар туулса, биз каттарды абдан көп алсак, бул менимче да өзүнчө бир жакшы болсун мүмкүн, ооба. Түшкөн пикирлердин баардыгын сизге беребиз. Сизге чың ден соолук каалайбыз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кийинки учурларда биздин байкашыбызга караганда сиз абдан активдүү иштеп атасыз. Мынакей аспиранттарыңыз бар экен, докторанттарыңыз бар экен. Эми ошол баягы адистештирилген диссертациялык баягындай кеңештерге алып чыгуу маселеси да бир топ ушундай бир кыйынчылыктар тудуруп атканын да байкап атабыз. Вот ушул боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Ушул диссертациялык кеңештер биз өзүбүздүн эле Кыргызстан, өзүбүздүн эле баягы сообузда өзүбүздүн кайнап аткандай болбой жатабызбы? Мамилелер кандай болуп атат? Россиянын тарыхчылары менен, Казакстан тарыхчылары менен балким чогуу ушундай илимий диссертациялык кеңештерди түзүү маселеси керектир. Эми мына бизде биздин окуу стандарттары менен илим жактагы стандарттарыбыз Россиянын окшош болуп атат да. Казакстан бизден башкача болуп кетти аларда. Алар керек болсо бүт жанагы илимий диссертация жактоочу кеңештердин баарын жок кылып койду. Аны азыр Европалык системага өтүп, азыр бизде Казакстандан келип жактагандар көп. Анан муну албетте бул мамлекеттик деңгээлдеги нерсе. Менимче бирок Россияга окшоштук, Россияга жакыныраак болгон туура деп эсептейм мен. Анткени мен эми өзүм ошол жактан тарбияланганмын. Анан ошондуктан Россияда илим күчтүү, жанагы бекеринен жанагы пословица келип чыкпайт да, тиги америкалык вуз деген эмне десе, бул орус профессорлор жана Кытай студенттери деп коет го. Американын вуздары ушундай айтышат. Ошон сыяктуу эле ал эми үчүн ал жака орус профессорлор көп болот. Себеби бизде вообще эле Россияда илим күчтүү. Фундаменталдык илим, буну өзүңүз деле билесиз. Тартылып окуп келген физика илим аябай күчтүү. Биздин ушул Россиянын школасы, мектеби бул илим жагынан өтө күчтүү да. Ошондуктан менимче Россияга бул жагын ыктай берген туура эле деп эсептеймин. Анан биздеги азыркы болуп аткан мына айрыкча улуттук
аттестациялык комиссия маселеси жана башкалар жөнүндө айта турган болсок, биз азыр колдон келишинче бир көп жакталып кетип атат, сапат жакталып атат деп кысып атышат. Бирок ошону кысып убагында кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн кызыкчылыгына кирип кетип атышат да. Кыскан болуп, башка бир жактагыларды көбүрөөк алып келип анан кийин орто жолдо мындай сөз сүйлөшүп дегендей. Эгер сапатка өтө турган болсок, чындыгында сапат күчтүү болуш керек. Эксперттер аябай күчтүү болуш керек. Жана антиплагиаттык программа киргизди. Кайсы бир деңгээлде колдосо болот. А бирок антиплагиаттык деле азыр мен угуп атканына караганда киргизип, бирок чыккандан кийин кайра оңдотуп сатып коюп атышыптыр. Анан илимди жана көбүрөөк сөзсүз түрдө бир башка жактан бир макала чыгарып келсе анан кийин кошобуз деген дагы анча туура келбейт. Себеби ал бул Бишкекте чыгабы, же Ошто чыгабы, же Баткенде чыгабы, кептин бардыгы ошонун мазмунунда ошо чыккан макаланын. Ушундай деп эсептеймин. Анан ошо илимий чындыгында ошо жазган нерсеси илимий татыктуу болсо, ошону бериш керек. Анан жана Россияда азыр кээ бир жерлерде, эми Россияда мен точно билбей атам, атайын нактан бекитпей эле көп жерде совет эле бекитип коюп атат. Окуу жайларындагы ошол диссертациялык кеңеште берилген, ошону кийин тиякты дублинип коюп эле ошол бериш керек деп атат. Ал жагы да туура. Анын үчүн ошо советтегилердин мүчөлөрү өтө компетенттүү, так, объективдүү адамдар болуш керек да. Ошондой негизде берсе деле жакшы. Анан баягы тияк алып барып алып, анан жерден кантип экен деп баарын жүрөгүн түшүрүп, аякка чуркатып, анан кээбилери көк кагазын көтөрүп алып чуркап жүрүшөт да. Ошон үчүн ошол жагындагы туура. Өткөндө сиз дагы суроо берип калдыңыз, менимче жанагы өкмөттүн дискуссияда отурумунда. Ушундай ойлор бар. Эми негизи Кыргызстанда салыштырмалуу, менин оюмча, айталы даже Түркияга караганда, Өзбекстанга, Тажикстанга караганда илим, тарых илими жакшыраак. Казакстанда күчтүү тарыхтар бар, бирок аларды жоюп койду. Алар бизге келип атышат. Анан мына мен бүгүн эле бир докторлук диссертацияны кайра караш керек болбойт деп мен эксперт советке төрө кылып койгон экен. Мен өзүм дагы айттым, балдары дагы айтып, муну оңдоп керектештик дедик. Ошол эле бала айтып атат да мага звонить этип. Азыр ошол ишимди дейт. Тажикстанга апарсам алар немеден жактаткан тура дагы. А жерде оңой экен жакташ деп атат да. Ошого караганда Кыргызстанда кайсы бир деңгээлде кичине мындай анча-мынча бир олуттуу сезим илимге бар окшойт деп ойлоп койдум. Абдан жакшы, абдан жакшы. Кулакка да жагымдуу болуп атат. Бирок ошентсе дагы биз баягы жалган илимге, баягы лжа наука деп коебуз. Ошого баардыгыбыз чогуу күрөшүбүз керек. Күрөшүш керек. Маанилүү маселе. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз илим жана турмуш илимий популярдуу телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.